Ислам Ахматов подполковник. Ким эсептеш? Аны эсептегендерин эсептелип турат өзү. Канча акча бар жерде? 150 баланы үйлөп үй алып берем деген эме бар. Мадумаров үйүн тинтүүдө алынган 150 000 доллар тууралуу комментарий берди. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, экс-депутат Адахан Мадумаров ага байланыштуу социалдык тармактарда тараган видео жана өткөн айдын аягында Ички иштер министрлигине суракка кирип чыкканы тууралуу Азаттыкка комментарий берди. 11 декабрда Фейсбукта массалык башаламандыкты уюштурууга шектелген топ жана Мадумаровго байланышкан тинтүү деген аталыштагы 3 мүнөткө чукул видео тараган. Анда милиция кызматкерлери Адахан Мадумаровдун үйүн тинтүүдө саясатчынын сумкасынан 150 000 доллар табылганы айтылат. Тасмада Мадумаров акчаны жакын арада уулун үйлөнтүп, той өткөрүп, андан кийин үй алып берүү максатында чогултуп жатканын айтканын, бирок кийин суракта каражаттын булагын көрсөтүп бере албаганы белгиленген. Адахан Мадумаров Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 150 000 долларды далил зат катары алып кеткенин билдирди. Мен апасы батирин сатып, акчаны менен ортончу уулума таштап кет деп көрсөтүп бергем. Батирди сатуу боюнча келишимдин көчүрмөсүн да көрсөткөм. Менин уулума таандык болгон батир сатылып атат. Ал акчаны чоң олжо катары алып кетишкен, деди ал. Адахан Мадумаровдун үйүнөн алынган каражат тууралуу видео качан тартылганы жана ким даярдап аны социалдык тармактарга таратканы боюнча маалымат жок. Ички иштер министрлиги комментарий бере элек. Оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров Ички иштер министрлигинде 22 ноябрда суракта болгон. Ал күбө катары суралганын жана өлкөдө массалык башаламандык уюштурууга шек саналып кармалгандар менен байланышы жок экенин айтты. 22 ноябрдын таңында социалдык тармакта бир катар саясатчылардын үйү тинтилип, 10 адам кармалган. Ички иштер министрлиги Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевго жана саясатчы экс-депутат Кубанычбек Кадыровго кылмыш жаза кодексинин 326 беренеси бийликти күч менен басып алуу менен айып таккан. Андан тышкары экс-депутат Шайлообек Атазов, Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жеке жан сакчысы Дамир Мусакеев, Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Эрмек Эрматов, активист Турсунбай Шарапов жана аты жөнү белгисиз дагы 2 адамга массалык башаламандыктар беренеси менен кине коюлган. Бишкектин 1 май райондук соту жогоруда аты аталгандардын баарын 2026 жылдын 17 январына чейин камакка алган. Ички иштер министрлиги жапырт кармалгандардын үй жайын тинтүүдө курал-жарак, ок-дары, гранаталар, байланыш каражаттары, 150 000 доллар, тополоңду каржылоо боюнча документтер жана байыңгы заттар алынганын маалымдаган. Мекеме шектүүлөргө жогорку кеңешке шайлоодон кийин өлкөдө тополоң уюштурууну максат кылган деген айып койгон. Кармалгандар жана алардын жакындары коюлган айыптарды четке кагышкан. Шайлоодон кийин өлкөдө массалык башаламандык уюштурууну пландаган топ аныкталып, кармалган. Алардын арасында саясий ишмерлер, мурдагы депутаттар жана мамлекеттик кызматкерлер болгон. Чагым уюштуруу аркылуу өлкөдө башаламандык кылгысы келгендердин арасында Адахан Мадумаров дагы суракка чакырылган. Ислам Ахматов подполковник. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Адахан Мадумаровдун үйүн тинтүүгө алышкан. Ал жашаган үйдөн камера, ноутбук, компьютер, уюлдук телефондор жана башка жеке буюмдар текшерилген. Эң кызыгы ушул жерден башталат. Тинтүү учурунда бул кара сумканын ичинен 150 000 АКШ доллары табылган. Ким эсептеш? Аны эсептегендерин эсептелип турат өзү. Канча акча бар жерде? 150 бар. Санабай эле койгула. 150 000 бар. Адахан Мадумаров сумкадагы акчанын так суммасын айтып, ага жакында баламды үйлөнтүп, той кылып, анан үй алып берейин деп пландап жатканбыз деп айтканын угууга болот. Баланы үйлөп үй алып берем деген эме бар.
А бирок тинтүү учурунда Адахан Мадумаров акчалар кайдан келгенин жана Киреше булагы тууралуу маалыматтарды ачык айта алган эмес. Тинтүү учурунда ИИМ кызматкерлери аны менен чогуу жашаган уулу Нурмухаммедди дагы сурап түшүнүк кат алышкан. Мадумаровдун баласы жакын арада үй бүлөсүндө мүлк сатып алуу же той берүү тууралуу пландары болгон эмес экендигин көрсөтмө берген. Үйдөн табылган 150 миң долларды биринчи жолу көрүп жатканын айткан. Үйдөн табылган чоң суммадагы акча тууралуу Мадумаровдун келини дагы билген эмес. Атүгүл бүлөгө кошулган көп жылдан бери кайнатасы Адахан Мадумаров бир дагы жолу мүлк сатып же сатып албаганын, жакында үй бүлөдө той дагы белгиленген эмес экендигин айткан. Уулунун жана келининин көрсөтмөлөрү Адахан Мадумаровдун айткан пландарына такыр эле дал келген эмес. Мындан улам бул каражат баласын үйлөнтүүгө, батир алууга эмес, башаламандыкты каржылоого, демөөчүлөрдөн келген акчаларбы деген ой келет. Мынча ири суммадагы каражатты Мадумаровго ким берди? Ал суроо дагы ачык боюнча. Мадумаров коом алдында машинам жок, акчам жок, жөө жүрөм деп такай айтып келет. Өзү, балдары, келини дагы эч кимиси бизнес менен алектенбейт. Үй бүлөлүк бизнестери дагы жок. Анан кантип сумкасынан 150 миң доллар табылды? Акчаны сейфке же башка жерге катат. Мадумаровдун 150 миң доллары жаңы гана бир жактан келгендей, өзүнө таандык сумканын ичинен чыгып жатканы күмөн жаратат.